Мына август айында бардығыбыз барып, ел менен жолугушууларды уюштуруп келдик. Ошол бир нече маселени айтып кетким келет. Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнө барып ел менен жолугушуп келдим. Ошол Орозбеков айыл өкмөтүндө жалпы 17 айыл кирет экен, 26 миңдей калкы бар экен. Ошол жерде өнөрлүү, таланттуу биздин мекендештерибиз көп экен, бирок маданият үйү жок экен. Ошол жерге маданият үйүн бүгүнкү күндө зарылдыгы куруп берүү жөнүндө зарылдык турат. Анткени кандай гана маданий иш-чаралар болбосун, ошо мектептердин залдарында өтөт экен. Ошол эле окуучуларга дагы залакасын тийгизип, ыңгайсыздык жаратат экен. Ошол себептен Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнө капиталдык курулуштарга киргизип берүүнү мен сизден Алмаз Акынжанович өтүнөм, маданият үйүн куруп берүү жөнүндө. Ушуну 2026 жылга карап берсеңиздер. Андан сырткары Баткен районунда Чек айылы бар. Ошол жерде өзүм барып ордунан көрдүм. Мектеп 1975 жылы курулуптур. Республика боюнча мектептер жаңыланып, бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Бирок ушуну эске алып койсоңуздар, анткени мектепке дээрлик 50 жыл болуптур. Ар бир классты баягы от менен, көмүр менен жылытып отурушат экен. Алмаз Акынжанович, мен сизден суранам, Баткен районунда ушул Чек айылындагы мектеп чындап эле жаңылап берүүгө аябай муктаж. Мектепте спорт зал, жыйындар зал эч кандай шарты жок. Ушуну дагы жаңылап берүү жөнүндө мен сиздерден суранам, 2026 жылга карап берсеңиздер. Чоң рахмат.